Tarık, 95 yıldan beri Жогорку Кеңеш депутат болдum, 3 жыл депутат болдum. Ошону көрүп туруп, мен кайын ушул жолго барайын. Мен эч качан барбайм. Үй бүлөлүк, кландык башкаруу эч качан болбойт. Мен ага жол бербейм. Жол бербейм ага. Эмнеге жол бербейм? Мен мына бир туугандарын тааныштырып коеюн силерге. Ушуну айтышка туура келди. Мен айтсам эле бул менин оппоненттерим баягы мурунку 2 жолу үй бүлөлүк, кландык башкаруу болуп, элде коруп калганда мен түшүндүрөм, туура түшүндүрөм муну баарын тең. Элде үй бүлө башкарды силер мындай коркуп карап атышат да, карап атышат. Туура ошону мен оппоненттерим пайдаланып атат. Мен ойлоп атам, бүгүн эми ачык айтпасам бардыгын бир туугандарды тааныштырбасам ачык айтып. Бул 5 жыл боюнча ушул маселе көтөрүлөт да. Мына биз 11 тууганбыз карындашым. 11 тууган болгонбуз. Азыр 8 калды. Атама, апама рахмат, 11-бизди тарбиялап, жогорку билимди кылып бардыбыз тең. Мына тарбиялегенде. Азыр 8 калды. Эң чоңубуз Кантыры Шарипович болчу, билесиздер, доктор наук. Доктор наук. Кыргызстанда биринчи жолу коммерциялык жогорку окуу жайын ачкан Жалал-Абадта. Ошол жерде 24 жыл ректор болуп иштеди. Абдан көп баланы тарбиялады. Өзүнө докторлорду, кандидаттарды чыгарды. 2 жыл болду, каза болуп калды. Жаткан жери жайлы болсун, Жаныбекте болсун агам. Кийинки эжем. Бул математик, физик, мугалим, азыр пенсияда, айылда. Кийинки эжем бир тууган эжем. Бул медик. Бишкектин иштейт поликлиникасында. Бир поликлиникасында айтпай эле коеюн номерин. Анда издеп барбагыла. Ал чында ал мына окууну бүткөндөн бери ошол иштейт поликлиникада. Профсоюздун башчысы болду, иштеп келатат. Адан кийинки агам Жүсүпбек Шариповичти билесиздер. 2007 жылдан бери элчи болуп сыртта жүрөт. Сыртта. Азыр келгенде эле коруп калды, мен президент болгондон бери. Коруп калды. Келсем, келбесем деп. Адан кийин агам барды, ал прокурор өтүп кеткен, 35 жашында. Анан кийин мен, анан карындашым бар, дипломаттын келинчеги, ал сыртта карындашым да, дипломаттын келинчеги. Андан кийинки Асылбек Шарипович, билесиздер, мына Жогорку Кеңеш төрагасы болуп, мен премьер болгондо бошотуп берди. Азыр депутат, катардагы депутат болуп иштеп атат. Андан кийин карындашым бар, ал эми үйдө кичине чакан иши бар, өзүнүн жеке. Ошо менен Алек болот. Баласка өзү окуат өткөзүп атат ал деле. Анан эң кичинекей иним айылда, өзү Ташкенттен бүткөн токой чарбасын, Лесковдун директор болгон. Кийин биз кызматка келе баштаганда таштап кетип калган кийин. Кетип атабыздын конушунда, ошол жерде атаман калган чарбалар бар, аерде дыйкан чарба бар. Өзүнүн окаты бар, тың. Ошол окаты менен айылда биздин атабыздын конушунда ошол жерде азыр жашайт балачкасы менен. Ошол жерде иштейт айылда. Биз барсак тосуп алышы, чайын берет, ага ыраазы болобуз биз. Мына менин бир туугандарым. Анан эми кудам жөнүндө да бир кудам бар менин. Кудам бар. Куда эми бул Кыргызда кандай? Кыргызда куда бул сый болот. Сый урмат менен жүрөт. Жакшылыкта, жамандыкта жолугабыз кээде болуп калганда. Анан отурабыз, сөз мамлекеттик иш боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Балдар жөнүндө сөз болот. Мына анан кийин мына биздин эң жакшы жерибиз, мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына 1 жылдан бери ачык айтайын, мына бүт проблеманы 1 жылда баарын тең силер көтөрүп чыктыңар, баарын тең. Мас салмалуу каражаттардын өкүлдөрү. Мына менин ичиме бул абдан чоң жардам болуп атат. Силер мага бересиздер мүмкүнчүлүк. Семейный клан болгонго, анан кудам бир жерге койгонго. Кече мен билбей калдым, Мегакомго ошол кудам бир жакындары коюлган экен, отделдин башчысы болуп эле. Отделдин бар, мен билбепмин аны. Анан кийин силер көтөрдүңөр, мен окуучу жакты, ал арыз жазып кетип калыптыр. Арыз жазып кетиптир, ой, уят кылбай жөнүнө жүрөйүн деп.